Бишкекте 7 килограммга жакын мефедрон менен 2 жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Буга чейин милиция кызматкерлери Кыргызстанга психотроптук заттардын ири партиясын алып келүү жана сатуу каналын түзгөн белгисиз адамдар тууралуу маалыматты текшеришкен. Белгилей кетсек, 2023-жылдын май айында ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө эл аралык Банги тоонун мүчөсү 2003-жылы Нарын облусунда туулган адам жана Талас облусунун 2002 жылкы тургуну кармалган. Алар Бишкектеги батирине жашыруучу жайы бар 3 дана вибрациялык мотор алып келишкен. Милиция кызматкерлери курулуш вибрациялык моторду текшерүү учурунда андан болжол менен салмагы 5 кг 943 граммды түзгөн 24 таңактагы мефедрон психотроптук затын табышкан. Кармалган жарандардын ишмердүүлүгүн мессенджер аркылуу чет өлкөдөн кураторлор көзөмөлдөп турушкан. Шектүүлөрдүн жашаган жерин тинтүү учурунда дагы бир вибрациялык мотор табылып, анын ичинен скотч менен таңакталган 1 кг салмактагы мефедрон психотроптук зат алынган. Кармалган адамдардын мыйзамсыз кирешеси болжол менен 38 миллион 186 500 сомду түзөт.